Ободо Лондон, BBC саламатсыздарбы. Эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Нияз Ашматов. Гонконг демонстранттарына от менен ойноп огула деп эскертүү берилди. Эми Бейжин кандай кадамдарга барышы мүмкүн? Кыргыз өкмөтү кытайлык Zhongji Mining компаниясынын ишин убактылуу токтотконуна карабай, Солтон Сарыда кендин иштетилишине каршы чыккан тургундар бүгүн Бишкек Тору-Карт жолун бууду. Кендеги окуялардын артында эмне турат? Англиянын премьер-лигасы башталганы турат. Эмки жылы майда кайсы команда жеңишин байрамдайт болду экен? Ушул маалда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин күчтөрү Кыргызстандын мурунку президенти Алмазбек Атамбаевди кармоо боюнча атайын операция жүргүзүүдө. Кой ташта чогулган Атамбаевдин тарапкерлери аларга ок атылып, 10 чакты адам жарадар болгонун айтууда. УКМК тек гана желим октор колдонулганын билдирди. Биз менен байланышта кабарчыбыз Эленора Сагындык кызы турат. Айтсаңыз, Кой таштагы соңку маалыматыңыз кандай? Рахмат, Нияз. Соңку маалыматтар боюнча Алмазбек Атамбаевдин жакын тарапкерлеринин бири деп эсептелген Фарид Ниязов, экс-президенти, мурунку президенти кармоо операциясы маалында 4 жаран катуу жарадар алганын айтты. Алардын ичинен 2 адам ооруканага түшкөн, бирок расмий маалыматтар боюнча алардын абалы анчалык оор эмес. Бүгүн Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы ушу тапта жүрүп жатат. Алмазбек Атамбаев кармалды, жок кармала элек деген ача маалыматтар кетип атат. Буга чейин парламенттин депутаты Ирина Карамушкина учурда Кой ташта жүргөн. Ал киши Атамбаев азырынча коргонуп жатат жана ал кармалды жана аны Кой таштан алып кетти деген маалымат чындыкка туура келбейт. Ал дезинформация деп билдирген болчу. Ошондой эле белге кетүүчү жагдай жарадар болгондордун арасында түз эфирде көрсөтүлгөндөй парламенттин мурунку депутаттары Мээрбек Мискенбаев жана Нурбек Касымбеков дагы бар. Болду. Зомбулук менен коштолгон демонстрациялар улантылса, армия чакыртуулары тууралуу Кытайдын катуу эскертүүсүнө карабай, бүгүн Гонконгдо нааразылык акциялары уланышы күтүлүүдө. Аймакта 9 аптадан бери өкмөткө каршы жүрүштөр болуп келген. Эл адегенде Кытайга экстрадициялоону жеңилдеткен мыйзамга каршы нааразы болуп чыккан. Гонконг кооптуу жолго түштү. Полиция демонстранттар мыйзам менен тартипти бузду деп билдирүүдө. Окуянын өрчүшүнө көз салып келген Бейжин учурда төмөнкүдө эскертүү берди. Ким от менен ойносо күйүп калышы мүмкүн жана тиешелүү деңгээлде өз жазасын алат. Мындай эскертүү демонстранттарды артка чегиндиреби? Алар 9 аптадан бери нааразылык акцияларын улантууда. 500дөн ашуун адам жаракат алды. Полиция июнь жана июль айларында 1000 жолу көздөн жаш агызчу газ колдонгонун билдирди. Жаңжал күчөп жатат. Ага карабастан мурда демократияны жактаган үгүт иштери үчүн абакта отуруп чыккан Жошуа Вонг акция катышуучулары демонстрациясын токтотпойт деп айтты. Демократия жана эркиндик үчүн биздин максатыбыз анык белгилүү. Эч бирибиз Кытай бийлигинин опузасынан коркпойбуз. Демек, Гонконгдун бийлиги кызматынан кетеби? Толкундоолорго себеп болгон экстрадициялоо мыйзамы акыры алынып салынабы? Курчоодо калган Гонконг аймагынын башчысы Кери Лем кызматтан кетеби? Демократиялык реформалар үчүн жаңы, кеңири талаптардын аткарылышына жол берилеби? 30 жылдан ашуун Гонконг саясатын изилдеп келген академик суроого жок деп жооп берди. Гонконг бийлиги жакын арада артка чегинчүдө эмес. Анткени Гонконг өкмөтү Бейжиндин куурчагы. Алар Бейжиндин айтканын аткарышат. Бейжин болсо бул маселеде эпке келбей турганын ачык билдирди. Жана албетте, эң негизги суроо Кытай кандай жолду тандайт? Кол кушуруп отуруп, нааразылык жүрүштөргө гонконгдуктар колдоо көрсөтпөй, тынчып калат деп отура бере алмак. Кери Лем жана анын өкмөтүн алмаштырып деле кое алмак. Кытай аскерлерин жиберип, көчөлөрдөгү жаңжалды токтотууга аракет кылышы да мүмкүн. Аны көрсөтүү үчүн Бейжин атайын видео тараткан. Анда элдик боштондук армиясынын машыгуулары көрсөтүлгөн. Армия мыйзам жана тартип бузулган жерде көзөмөл орнотот. Чыдамы түгөнүп бараткан кубаттуу державанын эскертүүсү жөн жерден айтылбагандай көрүнөт. Кыргыз өкмөтү кытайлык Zhongji Mining компаниясынын ишин убактылуу токтотту. Расмий сайт чечим экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын корутундусуна негизделгенин маалымдап, бирок бүтүмдүн
чоо жайы менен тааныштыра элек. Ал арада Солтон Сарыда гендин иштетилишине каршы чыккан тургундар бүгүн Бишкек Тору карт жолун бууду. Гендеги окуялардын артында эмне турат? Геология кызматынан билдиргенде, Кыргызстанда 2500дөй алтын кени бар. Алардын ичинен Солтон Сары алтын кени өзгөчөлөнүп турат. Алтын негизи химиялык жол менен бөлүп алса болот. Аны мисалы макмалда, ошол эле мисалы кумтөрдө химиялык жол менен бөлүп алып атышат да, цианид менен. Ал эми бул жерде болсо Солтон Сарыда жана өзүнүн баягы геологиялык термини менен айтканда видимый золото деп коет да. Мисалы бир ташты алсаңыз, ошо таштын ичинде алтындын мисалы прожилкалары көрүнүп турат да. Ошол ташты талкалап, майдалап туруп алтынды өзүнчө бөлүп алышат да. Бөлүп алып туруп, анан аны кайра мисалы чогултуп туруп, анан кийин мисалы цианид болобу бир кошуп туруп, анан кийин эритип туруп, анан өзүнчө бир уютма кылып жасап туруп, анан кийин канча грамм болсо ошону анан сатышат да. Айрым жергиликтүү тургундар алтынды ушул жол менен өндүрүп, эл арасында алтынбектер деп атыккан. Мисалы сиз алтынбек же алтын гүлү болушуңуз мүмкүн. Мисалы биз барып баланча жерде алтын казып атышыптыр, ошол жерде барып биз дагы казпайлыбы деп туруп, мүшөктөрүбүздү, чакаларыбызды, күрөктөрүбүздү көтөрүп барып, эл касып аткан жерден биз дагы барып касып, ошол жерден жанагы пародасынбы, рудасын алып, мүшөккө салып алып, анан үйгө келип анан чайкап тазаласак, ошол 1 грамм алтынды мисалы $50 сатып ийсек, $50 менен биз мисалы бир 2,5 миң, 3 миң сомго чейин акча бир күндө таап алсак, биз өзүбүздүн үй бүлөбүздү бакканга мүмкүнчүлүгүбүз пайда болот, шартыбыз пайда болот. Ошол адамдарды алтынбек деп атаган да. Кытай компаниясы Солтон Сарыдагы Бучук участогун иштеткенге чейин жергиликтүүлөр алтынды өздөрү өндүрчү. Эми андай мүмкүнчүлүк жок. Мурун баягы балдар иштечү да буякта. Алтынгач жер казып иштечү. Азыр бияктан алтын иштеген бала могу кытайлар келгени келбей калышкан. Иштебейт да буякта. Азыр чөп жар болуп анан көбү шаарлап кетишкен. Ушу кытайлар алды дегенден беричи. Жок, иштейт, бул мамлекеттин жери дешкен да. Анан эл бар, эл деген эл да. Бейрасмий маалымат боюнча Солтон Сарыда 500дөй мыйзамсыз алтын өндүргөн старательдер көмүскөдө иштеген. Эң жакшы дегенде алар күнүнө 5 граммга чейин алтын чогултуп, кара рынок өткөргөн. Алтынбектер алар бияктан алтын чыгат экен деп, кээде руда боюнча да өткөрүп, анан аякта атайын майдалоочу цехтери бар, ошолорду майдалап туруп алтындарын чыгарып алып эметиш керек. Анан дагы биякта айтып коюш керек, ушул мыйзамсыз иштеген кишилер алтынды өндүргөндө кээде смапты колдонушат, кислоталарды колдонушат, ушул дагы мындай асастан болгондо, бирок анын экологиялык зыяны чоң комбинаттын зыянынан да көп. Жергиликтүү тургундар жардыруу, казуу иштеринде колдонулган уулуу заттар сууну, жайытты булгап, мал ууланып жатканын айтып, Кытай компаниясына экологиялык дооматтарын коюуда. Бирок Солтон Сары жайлоосундагы суу жана топурак алгачкы текшерүүдө таза чыккан. Тургундардын кайрылуусунан кийин экинчи жолу анализге жиберилген. Ветеринардык кызмат бул жерде өлгөн малдын 60% мите-курттан жабыркаганын айткан. Солтон Сарыдагы чырды чечүү үчүн жергиликтүү тургундар алтынбектердин ишин ачыкка чыгарып, алар өндүргөн алтынды кара рынок эмес, мамлекет сатып алуусун сунуштап жатышат. 5 августта кытайлык компанияга нааразы жергиликтүү эл ишти токтотууну талап кылып, чыр кагылышка өтүп, 48 киши жабыркаган. Арасында Кытай жарандары жана жергиликтүү тургундар да бар. Кытай компаниясынын ишин токтотуу туруу жөнүндө өкмөттүн чечимин улай Кытай элчилиги кендеги кагылышта ондогон жарандары жаракат алганына тынчсызданып, кыргыз бийлигине компаниянын чыгымдарын эскертти. BBC кыргыз кызматынын берүүсүн көрүп жатасыздар. Жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Бириккен Улуттар уюму Зимбабведе 5 миллиондон ашуун адам тамак ашка муктаж болоорун эскертти. Өлкө кургакчылык, циклон жана экономикалык кризистин кесепетин тартууда. Миллиондогон доллар кайрымдуулук жардам көрсөтүүгө чакырык ташталды. Дүйнөлүк азык-түлүк программасы ар бир 3-чү зимбабвелик каатчылыкка кептелип, алардын жарымын ачкачылык тууруп турганын билдирди. Оганстанын баш калаасында унаага коюлган бомбадан 18 адам набыт болуп, 100 киши жараланды. Кабулдун батышындагы полиция бөлүмүнүн жанындагы жардыруудан кийин атышуу болгон.
Талибан кыймылы кол салуунун артында турганын билдирди. Кошмо Штаттар менен сүйлөшүүлөр маанилүү баскычка жетейин деп калганда өлкө боюнча чабуулдар күчөдү. Талибан элди кийинки айда өтчү шайлоого бойкот жасоого чакырган. Индия өкмөтү Кашмирдин Индия көзөмөлдөгөн аймагын атайын макамынан ажыратканына байланыштуу ар кайсы жерде күтүүсүз нааразылыктар чыгууда. Демонстранттар Индияга каршы чакырык таштап, таш ыргыткандыктан коопсуздук күчтөрдү аларды газ менен аткан курал колдонуп токтотууда. Полиция аларды кыдырып, коменданттык саат киргизилгенин элге эскертүүдө. АКШнын FX телевидение тармагы Моника Левинскинин мурунку АКШ президенти Билл Клинтон менен байланыштары тууралуу сериал тарта тургандыгы маалымдады. Окуя 1990-жылы ага каршы импичмент жарыялоого алып барган. Левинский айым ошол учурда 22 жашта болчу. Кийинчерээк күбөлөрдүн жалган маалыматынын жана сотко аралашуу айыптарынан Клинтон акталган. Жума күнү Англия премьер-лигасынын жаңы сезону башталат. Адегенде Ливерпуль Норвич Ситини кабыл алат. Учурдагы чемпион Манчестер Сити кайрадан титулду алууга умтулат. Соңку сезондо экинчи келген Ливерпуль Ситиден дагы бир ири трофей талашат. Эмесе командалар, футболчулар жана менеджерлерге селеп салабыз. Жаңы сезондо Пеп Гвардиоланын негизги максаты Премьер-лигада Манчестер Ситини катары менен 3-чү жолу жеңишке алып чыгуу. Сити Премьер-лиганы май айында 2-чи жолу удаа утканда укмуш майрамдашкан. Күйөрмандар жана клуб үчүн бул өтө маанилүү жеңиш болгон. Бирок Чемпиондор лигасын жеңип, өзүнчө майрам курган Ливерпуль Ситинин ички мелдештердеги үстөмдүгүнө бөгөт коюуга үмүттөнөт. Юрген Клоптун командасы өткөн сезондо бир упай кем болуп, титулга жетпей калганы менен Европанын Чемпиондору лигасын 6 жолу жеңген команданын дымагы күчтүү. Европа лигасын утуп, клубтун легендасы Франк Лампардты менеджер кылган Челси дагы сезонду чечкиндүү баштайт. Өткөн сезондо 3-чү орунду алган көктөр жана алардын күйөрмандары клубту кайрадан жогорку сапка чыгарат деп 3 жолу титул ээси Лампардга үмүт артууда. Бул менин 13 жыл ойногон клубум. Ал менин жүрөгүмүн тереңинен орун алган. Клуб үчүн иштеп, аны ийгиликке жеткирүү мүмкүнчүлүгү берилгенине абдан кубанычтамын. Мурунку сезондо 4-чү келген Тоттенхэм оюнун жакшыртууга умтулат. Командасы Чемпиондор лигасын жеңсе, клубтан кетмекчи болгон тренер Маурисио Почеттино эми бери дегенде күмүшкө жеткирмейин кетпестир. Арсенал болсо рекордтук баага сатып алган Николас Пепе алдыңкы 4кө кайра кошулууга жардам берет деп турат. Ал арада Манчестер Юнайтеддин фанаттары толук сезонго биринчи жолу менеджер болгон Оле Ганнар Сулшерге көп талап коюшат. 6-чы орунду ээлеген Юнайтед дүйнөдөгү рекордтук баага $97 миллион коргоочу Харри Магуайрды которуп алган. Алдыңкы 6-дан сырткары эл оозуна алына баштаган Норвич Сити жогорку лигага кошулганын жума күнү Ливерпуль менен ойноп белгилейт. Ситини алып түшүрүүнү көздөгөн клубтун командасы бул сезондо ар бир упайдын салмагы оор болоорун жакшы билет. Жаңылыктар соңунда учуучу унаалар жакынкы келечекте нормалдуу көрүнүш болуп калышы мүмкүн. Жапониялык электроника чыгарган NEC корпорациясы учуучу унаанын прототипин көрсөттү. Ал ушул аптада Жапонияда сыноодон өтүп, абада дээрлик 1 мүнөттөй турган. 4 пропеллери бар дрон сыяктуу унаа 3 метр бийиктикке көтөрүлгөн. Жапон өкмөтү 2023-жылдары товар ташкан учуучу унааларды сатууну көздөп жатат. Андан соң 2030-жылга чейин жүргүнчүлөрдү ташып калат деп айтылууда. Берүүнү жыйынтыктайбыз, аны алып барган Нияз Ташматов. Саламатта калыңыздар.